Жаз келгени Кыргызстанда жоголгон балдардын саны көбөйдү. Аларды милиция гана эмес, волонтерлор дагы издөөдө. Биздин биринчи сюжетте журналисттер балдар кайда жоголууда жана аларды издөөдө кандай кыйынчылыктар болот. Эгер бала жоголсо, эмне кылуу керектигине кеңеш берет. Кыз 6 жашында, бала 4 жашында болчу да. Балдары жоголгон ата-эне эч жерге кайрыла албастыгын Бакыт жакшы билет. Фотографиялар 4 жыл мурун Жакалайдын чак түшүндө жоголгон балдардан калган жалгыз эстелик. Дарыяга чөгүп кетишти дешкен, бирок атасы ал божомолго ишенбейт. Тигилер баланы салган экен да, кызыл иномаркач. Баланы салганда кызым аркасынан чуркап барып кошо түшүп кеткен да. Жолунуп барып элечи. Баланы кармаган, баланы кармаганда тиги кызды ошо машинага салып кетип калышкан. Тапшыркасы 3 күндө алып атпай. Биринчи күнү өтүшөт, ал жерде жок, экинчи күнү өтүшөт, жок, анан үчүнчү күнү тапшырып чыкканда. Бүгүн Бакыт балдарды өз алдынча издөөдө. Ата-энелер кыймылын түзүп, өз алдынча тергөө өткөрүүдө. Анын сөздөрү боюнча балдар май айында көп жоголот. Жазда жоголгон бардык учурларды изилдеп көрдүк. Көрсө, педофилия жазында күчөйт экен. Балким бул аба ырайына байланыштуу болсо керек. Суу ташкындап, киргилип болот. Ошондо кылмыштын баары козголот. Дарыянын жанында кылмышын жасап, анан сууга түртүп коет. Бул зөөкүрлөрдүн өзүнчө белгилүү бир тактикасы окшойт. Чындыгында эле жазында социалдык тармактар жоголгон балдар жана өспүрүмдөр жөнүндө жарыяга толуп кетет. Бишкектиктерди дүрбөлөткөн акыркы окуя 19 жашар кыздын өлүмү болду. Мне просто в тот момент стало просто жутко страшно. Ошондо укук коргоо органдарынын алсыздыгы жана кайдыгерлиги мени абдан таң калтырды. Превентивных мер от наших правоохранительных органов. Дина Бишкекте адамдарды издөө боюнча активист. Өзү балалуу болгону волонтерлукту таңдады. Анткени менде энелик сезим ойгонду дейт Дина. Материнство меняет вообще как бы всё. Эне болгон аял жашоодогу бардык баалуулуктарды башкача кабыл алат. Менимче ар бир балалуу адам коопсуздук жөнүндө кам көрүп калат. Думается о его безопасности, это в первую очередь. Дина интернетке балдар жоголгонуна байланыштуу бардык маалыматты илет. Балким кимдир бирөө көргөн чыгар деген үмүт ар дайым бар болот. Биз бул адамды билбейбиз, бирок туугандарынын кайгысына кайдыгер карай албайбыз. Балким жолубуз болуп табылар. Может, у нас что-то получится. Да, вот так прям. Реалдуу шарттамда адамдарды издеген волонтерлор да бар. Адилет менен Элдар ошондой волонтерлор. Ну, здесь я ищу, кому нужна помощь, объявление на сайте форум Дизель форум. Мен жардамга муктаж адамдарды Дизель форум сайтынан издейм. Биз алардын фотографияларын алып, көп кылып басып чыгарып, сүрөттөрүн илебиз. Как бы размножаю эти фотографии, даю ребятам, они примерно где пропали эти люди, прям вешают эти ихние фотографии. Жаштыңчылар али эч кимди таба элек. Бирок адам жоголду деген кабарды угары менен балдар дароо аракеттене баштайт. У МЧС и у правоохранительных органов нету, скажем, времени. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин укук коргоо органдарынын колу бошобойт. Ал эми бизде студенттерде бош убакыт абдан көп. У нас полно времени, так подумать. Бул биздин сайт. Мында бала жоголгондо эмне кылуу керектиги жөнүндө белгилүү бир жоболор бар. Балдардын коопсуздугун камсыздоо жана издөө уюштуруу мамлекеттин милдети болушу керек дешет укук коргоочулар. Последние события, которые были во время пропажи детей в Высокоте, они показали, что у нас Акыркы убакта балдар жоголгон учурлар бизде биримдик жок экенин көрсөттү. Укук коргоо органдары эле тынчсызданат. Ал эми жергиликтүү башкаруу, айыл өкмөтү кыймылдап да койбойт. Көп адамдар жардам бергиси келет, бирок өз күчүн кайда жумшаарын билбейт. Больше всего об этом беспокоятся только правоохранительные органы, да, территории огромные, значит, местное население настоит в стороне. Азыр балдарды коргоо лигасы өкмөт менен бирдикте укук коргоо органдары жана жергиликтүү коомчулук үчүн жаңы тартип чыгарууда. Ал бала жоголгондо максималдуу үзүрлүү аракеттерди жасоого багытталган. По международным стандартам только первые несколько часов они эффективны в нахождении ребенка.
Кармап алуу тутуму бар. Анда кылмышкер үчүн автоматтык түрдө вакуум түзүлөт. Ал аргасыздан баланы көчөгө таштаган боюнча качат. Анткени эл аралык стандарттар боюнча эч нерсе кыла албай калганын түшүнөт. Издөөдө биринчи сааттар абдан үзүрүлүү. Кылмышкерге эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбаш керек. Для того, чтобы у преступника не оставалось шанса в первые часы куда-либо передвинуться, да, физически. Бирок башкы эскертүүчү чара алдын ала билүү дейт адистер. Ар бир балага өзгөчө кырдаалда өзүн кандай алып жүрүү керектигин түшүндүрүп берүү зарыл. 15 лет назад двоих мальчиков украли в Канте. Это была жительница Таласской области. 15 жыл мурун Талас шаарынын тургунунун балдарын канттан уурдап кетишкен. Анын кардарлары менен чыр-чатагы бар экен. Балдар таянесиникинде болгон. Короодо ойноп жатышса, балдарды уурдашкан. Кийин бала баарын айтып берген. Азыр алар 17-18 жашта. Кудайга шүгүр, тирүү, дени карды соо. Башкысы ата-энесинин ден соолугунда сактоо керек.